Арыбагыла балдар? Келгиле балдар, өзгөчө бүгүнкү сабагыбызды манас менен баштайбыз. Манас боюнча айтабыз, Эзекинин жобогу, эстесе келер орогу, эренин манас орою, эгеле бийик жогору, эзекинин кебиден, эренин манас жөнүнөн, эске салып коелу, жашы менен карусун, жалпы кыргыз барусун. келгиле балдар, бүгүнкү сабакта тесттик иш менен баштайбыз. Бул күмбөз кайсы жерге таандык? Балдар, варианттарыбызды көтөрөбүз, туура жоопко жооп беребиз, Азаматсыңар, эмесе туура жоопту көрөбүз. Манас атабыз кайсы жерде төрөлгөн? Ош, Чүй. Кана туура жоопту көрөбүз. Азаматсыңар. Кыргыз алатоосу менен Талас алатоолорунун ортосундагы өрөөн кайсы? Асы Чүй, Бсы Талас, Всы Сүкөл. Эмесе туура жоопту көрөбүз. Чүй облусунун түндүк батышында жайгашкан облус кайсы? Асы Жалал Абад, Бсы Талас, Всы Нарын. Чүй облусунун түндүк батышында жайгашкан облус кайсы? Жалал Абад, Талас, Нарын. Эмесе балдар, топтор биргеликте бир жоопту көтөрөбүз. Азаматсыңар, туура жоопту көрөбүз. Белгилеген тестте кайсы област жөнүндө сөз болду? Азаматсыңар, бүгүнкү биздин жаңы өтүлө турган темабыз Талас облусу. Биз бүгүнкү сабакта Талас областына саякат жасайбыз. Бүгүнкү сабакта беш-беш усул аркылуу сабакты баштайбыз. Балдар, сабакта активдүү катышабыз. Бардык суроолорго жооп беребиз. Ар дайым жеке, топто бири-бирибиздин сөзүн угабыз. Угуп, бүгүнкү сабакта Манас чокусуна саякатка барабыз. Балдар, мен азыр ар бир топко өз-өзүнчө тапшырма берем. Тапшырма ар бир топ 10 минута ичинде аткарып бүтүшүңөр керек. Убакыт чектелүү. Эмесе тапшырмабызды баштайбыз. Балдар, 3 минута убактыңар калды.
убакыт бүттү. Эмесе сандар аркылуу топторго бөлүнөбүз. Балдар, бул экинчи тапшырмабызда Алар айтат, БВГ жазат. Тапшырма түшүнүктүү болду, Ар бир топтон Алар айтат, жооп беришет. БВГ жазышат. Убакыт бүттү. Эмесе ар бир топтогон маалыматтарыбыз боюнча жооп беребиз. Ар бир топтон алар сүйлөшөт. Убакыт бүттү балдар. Эмесе топтогон маалыматтарыбыз боюнча жооп беребиз. Ар бир топтон алар чыгып жооп айтышат. Табияттануучулар. Бизде негизинен Талас областында 4 район, 1 шаар, 1 шарча бар экен. Ал райондорду атап кетсем, ал Талас району, Бакай Ата району жана дагы Кара Бура, Манас району. Бакай Ата району азыр Айтматов деп аталат экен. Айта кетчү нерсе, бул аянты 11,4 километр квадрат, ал эми калкынын саны 226,7 миң калкты түзөт. Балдар, берилген маалыматтар боюнча кошумча маалыматтар барбы? Эгер болгон болсо, ким айтат? Азаба, толуктоолор барбы? Биздин тема боюнча өзүбүздүн топтон кошумча маалыматыбыз бар. Мен областтын курамы жөнүндө айтам. Бул курамында бир эле туруктуу калк болуп, кыргыздар жашабайт. Анын ичинде бир нече элдин өкүлдөрү дагы бар. Аларда орустар, казак, өзбек, түрк, татар жана немис улуттары жашайт. Балдар, биринчи топтун тапшырмасы боюнча ким картадан Талас областынын райондорун көрсөтүп берет? Аны эмесе мен райондорун бөлүп кетсем, Манас району, Келгиле балдар. Кимдерде кошумча маалымат бар? Көрсөтөбүз. Кыласың. Түшүндүңбү? Балдар, көрдүңөрбү? Биздин Талас областында 4 район бар экенин байкап алдык. Мен Талас областынын чарбасын айтып кетсем, Талас областынын чарбасы бул төмөн өнүккөн аймактардын катарына кирет. Анткени ага климаттын сууктугу тоскоолдук кылат десем дагы болот. Ал жакта өндүрүлгөн азыктардын 100%ден 66% бул дыйканчылыктан түшкөн азыктар болсо, ал эми калган 34% бул мал чарбачылыктан түшкөн
азык түлүктөр жана ошондой эле айыл чарбасына жарактуу жерлердин жалпы эсеби бул 743.000 гектарды түзсө, ага эгинине ылайык кездешкен жерлер бул 103.000 гектарды түзөт. Жана ошондой эле бул мал чарбасы боюнча аябай ыңгайланышкан область. Ага 36.000 уй, кой, эчки, 427.000 түзсө, калган жылкылар 22.000% түсүп турат. Талас областында өнөр жайлары көп түрлөргө бөлүнүп кетет. Алардын ичинде таза азык, бут кийимдер, кездемелер жана башка нерселер. Таза азыкка бизге эт, сүт жана ошондой эле ун кирет. Аларды жасап чыгаруучулары булар Арашан, Максат, Талас сүт. Кошумчалап кетсем, Таласта мал чарбачылык өнүккөндүктөн алар химиялык заттарды колдонбостон сүттөрдөн, эттерден таза азыктарды жасаса болот. Ушуга заводдорду курмакмын мен. Талас облусу тоолуу аймак болгондуктан Таласта мал чарбачылык жакшы өнүккөн. Койлордун терисинен мындай пут кийим чыгаруучу заводдор чыкса жакшы болот эле. Эмнени иштетишпейт? Терини иштетишпейт. Терини иштетишпейт, азаматтар. Талас облусундагы өнөр жайларды айтып кетсем, булардын ичинде азыктарда эң негизгиси болуп эт, сүт жана ошондой эле ун болуп айтылат. Аларда дан азык, бакаята жана башка деген нерселерден чыгарылат. Талас облусу бул тоолуу облус, мал чарба жакшы өнүккөн. Бизде дүйнө жүзүндөгү мындай бут кийим чыгаруучу заводдор жок. Эмне себептен? Анткени заводдор, курулуш материалдар жок. Өнүккөн мамлекеттердин эсебине кирбейбиз, биз ошон үчүн. Берилген тапшырма бул Талас облусунун маданияты. Талас облусунун маданияты бул Талас облусунда 110 жалпы билим берүүчү мектеп, 74 китепкана, Талас шаардык баатырлар паркы, 3 музей, 24 клуб бар. Балдар, бүгүнкү сабактан силер кандай кызыктуу маалыматты алдыңар? Эмесе топтор жооп беребиз. Бүгүнкү темада мага Таластын маданияты кызыктуу болду. Азамат. Бүгүнкү сабакта мага карта менен иштөө кызыктуу болду. Бүгүнкү сабакта мага Талас облусунун жерлери жакты. Азамат. Бүгүнкү сабакта мага Талас облусунун өнөр жайы кызыктуу болду. Бүгүнкү сабак мага аябай кызыктуу болду жана анын ичинен өнөр жай тармагынан табигый жүндү иштетүү менен шырдактарды жасоо тармагы кызыктуу болду. Бүгүнкү сабак ушуну менен жыйынтыкталды. Саламатта баргыла.